мына айтайын. Вукуп системасы самый конченый, самый хитрый жопый система бул. Мына ушул группаны ушул видео жөнөтүп койгула, башка такси группалар жөнөтүп койгула. Ушул Вукупка алам, Вукупка кызыккан. Мына таксаман кылтат го жигиттер. Баягы 1 сомсуз акча машина алсаң болду. Ошо таксаман мына эркекче айтайын. Башка группалар таратып койгула жигиттер ошону. Доходду көрсөтүп атасыңар силер блогерлер. Силер деп закон чыгып атат. Силерди де бир нерселерди ойлоп чыгып атат YouTube'да. Комментарияда жазышат. Жигиттер ойлоңоло, бизи эч ким көрбөйт, орустардан уже Яндексте государство алып койгон, полный силер иштеп аткан доходуңар канчага иштедиңер, кандай болуп атат таксиде полный билет. Биз айтабызбы, көрсөтөбүзбү? Государство уже билет, биз айтпасак деле билет. Жигиттер, мен 10 000 доход Россияга Ирунда 10 000 мен доход көрсөтүп атам го. Ирунда бизнес таксиде 30 000, 40 000 иштеп көрсөтүп атат YouTube'да орустар. Ошону ойлогула. Биз 10 000 көрсөтүп атканыбызды сүйлөп атасыңар. YouTube'да мына бизнес таксиде албагыла 5 миллионга аризо, баягындай черипери 4 миллионга алып, хавалар 400 төлөп, эшекте иштеп, бир сом анан депорт болуп кетип, машинаны калып кетет, бекер төлөгөнүм калат, эч ким жардам бербейт, эч ким бир сом пул бербейт. Машинаны коюп кетет, хозяин кайф кылып, дагы башка адамга берет, башка адам берет, 5 ай, 6 ай айдап туруп, дагы башка адамга берет, ошентип акча табып жүрө берет жигиттер. Бул система Вукуп. Бул Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан эмес. Бул Россия. Эртең эмне болот, эч ким билбейт. Вукуп албагыла. Всё, ушул сөздү мен 100 жолу кайтарам. Вукуп албагыла. Всё. Күнүнө 10 000, 15 000 иш. Ассаламу алейкум туугандар. Салам алейкум байке таксисттер. Короче, saat 5:30 болду. Биринчи заказ алдым. Карагыламда. Эртемен saat 5:30. Бүгүн эртемен чыктым жигиттер. Көп айтат, эртемен saat 4-5те чыгып saat 12-1ге чейин 9-10 000 иштеп коем дейт. Мен ишенбейм, кантип saat 4-5те чыгып эртемен обед 12-1ге чейин 9-10 000 иштеп койду. Өз эртемен тура албайт элем жигиттер. Бүгүн кандайдыр вообще сказка болуп туруп кеттим эртемен. Эртемен туруп, мына жумушка чыктым. 5:30 бир заказ алдым. Заправка еттим, пока что туда-сюда 4:30 турдум эле. Чай пай ичип 5:30 болуп кетти. Биринчи заказ алдым. 2,5 коэффициент менен алдым. Эртемен нормально коэффициент жана окшойт карагыла. Москвада. Кандай күн экен бүгүн? Обычный вторник. Эч кандай пятница, суббота эмес. Доход мына 0, карагыла. Доход 0. Коэффициент жини жанып атат. 2,5 коэффициент алдым. Короткий заказ. 7 километр 13 минут. 2,5 коэффициент нормально не го дейм. Силер менен бүгүн иштеп көрөбүз жигиттер. Саат 10-11-12 чейин иштеп көрөйүнчү канча болот экен, эмне болот экен, эртемен чыкса болобу, не стоит, кана көрөбүз, кеттик болсом. Видеоду акырыгача көргүлө, кызыктуу болот. Лайктардан басып, каналга катталып, коюңуз, ады комментариядан жазып кеттик жигиттер. Биринчи заказы келип калды. Биз на местан басабыз. Эртеменги биринчи заказым. 2-3 айдан бери эртемен турбайт элем. Вообще турбайт элем эртемен. Турасын айтайын. Эртемен турушты жаман көрөм да. Так, здесь направо походу. Да. О, жеңи күтүп турат. По-любому жеңи күтүп турат. Так, на местан басайынчы. Оплата по карте или наличными? Оплата по карте. 7 километр 13 минут. Аяз чыгып атат. Здравствуйте. До свидания. Так, жигиттер, биринчи заказ. Куралы 12 минут, 13 минут, Яндекс 13 минут көрсөттү эле 13 минут. Биринчи заказ 717 сом, нормально? Нормально. Пока что экинчи заказды берген жок жигиттер.
12 минут. 717 сом. Сонун жигиттер. Пока что пробка жок, потому что 5-тен 46 азыр пробка баштанат. Блин, утром жестко пробка болот да. Ошону чакпайт. Ага 10 миң, 15 миң керек эмес 12-че. Примерно 6-7 миң иштесем жетет жигиттер. Силер 10 миңди кантип иштеп атасыңар саат 4-5-те чыгып обедке чейин? Мен түшүнбөйм да. Ага бүгүн иштеп көрөйүнчү, болобу экен. Заказ бербей атат го, мына заказ жок. Заказ жок го. О, жакта бир такси балам турат мына. Машинасы жанык, заказ күтүп турат. Заказ бербей атат. Daha bir zakaz berip at. Bunu alıvereyim ha jigitler. Bunu alıvereyim. Потому что облыска айдаш керек, облыска. Центрге албайбыз эртеменде. 1.35 менен берип атат го, бул жеттим. Эртеменде облыска айдайбыз. Центр болбойт. Эртемен центр. Коэффициент болбойт центрде. Мына тура берсем уже пайда жок экен. Что-то коэффициент өчүп калат го. Эми жанаба саат 6-7 болсо нормально жанат го дейм. Иштеп жүрө береликчи, билинетте бир неме. Көчөдө машина жок бир эле мен жүрөм. Эмне эле түшүнбөй атам. Таксилер эмне эртемен уктайбы түшүнбөйм. Саат карагыла. Саат 5-тен 50 минут өтүп атат. Таксилерди көрбөй атам да. Бир эки эле такси баланы көрдүм. Бардыгы уктап атат. Эмне эле түшүнбөйм. Заказ деле жок го, Мага карагыла. Машина жок көчөдө. Кеттик дальше. Жигиттер, качокты алып келдим. 12 минут 460. Что-то арзан болуп калды го, метроға алып келдим. Ленинградский 5 бармакты алдык мына. 5 бармакты алдык. Что-то арзан болуп калды да. Вообще түшүнбөйм. Азыр 7 километрге биринчи заказды 773 сом бардым мен. Эми 12 километрге 466 сом. Что-то түшүнбөй атам. Неге мындай Яндексте ham түшүнбөйсүн. Бир кымбат болуп калат, бир арзан болуп калат. Короче, не болуп атат экен? Коэффициент слаб болуп калды го, мен түшүнбөй атам. Карагыла. Эмне чыкпай, не линиядан чыгып кетти бу. Эми 2 заказ кылдым мына 900 сом. Слабо. Ленинградкадан центр жака түшүп кетип атам жигиттер. Заказ бербей атат, карагыла. Заказ бербей атат. Коэффициент өлдү. Саат 6-да 11 минут өттү. 7:15, 7:20ларда бонус жанат. Дагы 1-2 заказ кылып турайынчы. Коэффициент вообще өлүп калды го жигиттер. Түшүнбөйм неге. Азыр мына жерде турайын ба. Таксилер мына уктап атат баардык жерде. Таксилер жатат. Билбейм неге мындай болуп атат. Мына жерлерде дагы жатат таксилер. Тияктарда жатат. Уктап атат баардык таксилер. Заправка таксилерди парковкасы болуп кетти го, блин. Карагыла, мына заказ бербей атат, Саат 6-да 12 минут аз. Бонус жанат, утренний бонус, ошону урабыз. Что-то неохота болуп атат мындай. Что-то ночь жакшы окшойт, что-то мага жакпай атат. Анан жигиттер, азыр мына жерде отурам да. Карагыла, саат 6-да 17 минут. Башка шаарда жүргөндөр, башка шаарда иштеп жүргөндөр силерге көрсөтүп өтүп кетейин. Москвада кандай бонус жанат, канча сом жанат, мына карагыла.
коэффициент өлүп калды. Мен турган жерде 890, 800, 680, 900, 750, 950 ушинтип Москвада бонус чанат мына. Эртеменги 800, утренний бонустар 900, 750 ушундай жанат мына Москвада. Карагыла 600 дагы бар, 800, 670 ушундай бонустар жанат да Москвада. Мына 590 деде бар. Эми башка шаарларда иштеп жүргөндөр кызыкса керек, канчада жанат деп. Мына азыр мен бонуста турам, жигиттер карагыла. Бонусный зонада турам. Коэффициент өлүп калган. Бонусный зона канчада жанат экен? 7:00да бонусный жанат экен, 7:30га чейин. Саат 7де жанат. Биз саат 18 oldu. Күтүп отурабыз, жигиттер айла жок, потому что мындай 5 коэффициент, 5 ничего иштегим келбейт мен. Лучше мындай бир бонус менен 2-3 уруп коебуз, Кудай калса. Көрөбүз дейм, как получится, так и будет. Пока что мына таксистер бардыгы күтүп отурат окшойт, мына карагыла. Мына таксистер бардыгы ушул бонус күтүп отурат окшойт, мына эмнеде жанып атат да, биз именно биз турган жерде биз бонусный зона күтүп турабыз, мына көрүп атасыңар. Навигатор деде хреново пойми. Бир иштебей калат. Күтөбүз. Да, бир заказ алып келдим. Что-то жестко болуп кетти го Москвада. Карагыла 12 минут канча болуптур? 12 минут 890, 500 сом бонус бериптир. 890. Кана кайсы жерде бонус жанып атат экен? Бу жерде канча жанып атат экен? Да, жигиттер 8 минут дагы бир бонус алып келдим. Сигналыш берет. 780 сом. Сигнал басат, жеттим мага. Бонус кетти. Ошо таксистер түшүнбөйм, мына карагыла, мына турат, ошо парковкада. Нерде 900 сом бонус жанып атат жигиттер, мына. Карагыла. 900 бонус жанып атат. Булар не парковкада турат, түшүнбөйм. Так. Заходим на линию. Пока 4 заказ 2250. Что-то баягы сонун иште албадым. 900 бонус жанып атат. Канчага чейин жанат экен? Успет этебизби? 8:29, жөн эле, жарым саат. Береми, иштеп алайын, эртең мен чото биринчи жолу чыгып атам деңге. Окшошпой калса кетип калам. Берсең бер. Бул тез-тезде. Заказ жок, жигиттер, мен түшүнбөйм да. Эртең мен заказ толтура болуш керек го. Не бу тупит этип заказ бербей атат. Туандар 27 минут, 20 минут алып келип коет элем, билин. Повороттан өтүп кетип калыпмын да. Пока разворот болсо туда-сюда 27 минут 900 сом. 286 сом бонус. Да, жигиттер. Канча болуптур? 900 мына доход. 455 сом. 900 алып келдим. Эми. Курсак ачты да, жигиттер не кылыш керек? Саат 9:30 болуп кетти, курсак ачып кетти го. Кондиционер жабып алган, вообще ысык болуп атат Москвада. 9:30. Ошондо 4000 болуп калды да, азыр мына кошулат да. Да, кошулат. 4000 болуп калды. Кайсыл жерге коем мен машинаны? Ну, видимо, да. Вот. Чай ичиш керек болуп атат. Так, 4000 мына жигиттер карагыла. 4000. 4000 иштеп кайсы жерге койсом машинаны? Парковкалар занят го. Туанда чайды içip, новости болуп отурат.
Яндекс боюнча новости Осгоподан лицензия пассажиров. Врезался в ограждение, он сказал, устал и уснул. Вот, хотя с 1 сентября он должен был проходить все контрольные мероприятия. Конечно, мы же с вами в том числе на предыдущем. Жаңы закон, жаңы нерселер ойлап чыгып атат Москвада. Последнее время вообще кыйын болуп атат и невыгодно болуп атат. Анан слухтар бар. Мен угуп калдым да ушул жаңылыкты. Москвада дагы бир жыл ошондой, бир жыл ичинде 2025 деди адашпасам. Я просто мен новостин угуп калдым, а так еще не точно. Кыргызстан права менен вообще иште албайт экенсиң, именно Москвада. А так башка городдордо, Питер, Новосибирск там и так далее иштесең болот экен. Именно столицада, Москвада только у тебя российский права болуш керек экен. Ошондой жаңы закон чыгат экен жигиттер. Мен Москвада вообще кыйын болуп кетти. Күндөн күнгө закондор өзгөрүп. Эми андай закон чыкса, только российский права болсо, анда, не знаю, вообще ажиотаж болот го дейм. Такси жетпейт да. Водитель табылбайт. Если Кыргызстан праваны алып койсо, водитель табылбайт. Отвечаю. Ошондой закон кылса, кандай болот экен? Если сизде Кыргызстан права болсо, российскийге замена кылат экенсиз праваны. Кыргызстан паспортта праваны российский замин кыласың, как положено, экзамен тапшырасың, анан Яндекста иштесең болот. Просто замена права российский с Кыргызстан. Күтөбүз да жаңылыктар жигиттер. Не болсо болот, кандай болсо болот. Тамакты иштеп кечти баштайбыз. Кеттик. Пока завтрак кылып, курсак тойгузуп чыгуучу саат 11:30 болуп кетиптир. Саат 9:30 ишти бүтүргөм. Саат 5:30 ишти баштап эртемен 9:30 жумушту бүтүрүп 5:30 биринчи заказ алгам. Ошондо 9:30 ишти бүтүргөн болсом, таза 4000 иштептин жигиттер. Саат 5:30 чыгып 9:30 чейин 4000 таза иштептин. Короче, айтайын, пробка болуп атат. Пробка 5 балл деп атат. Саат 11:30 болуптур. Азыр мен үйгө кетем, уктайм. Ночь келе чыгам жигиттер. Ночь эле жакшы экен мага. Тинч, пробка жок, шашылбай иштейсиң го. Кепиш болбойт. Ден да ысык болуп атат. Эртемен кыйналып турасың. Мен үчүн эртемен туруш өтө бир проблема да жигиттер. Өтө проблема эле нерсе эртемен туруш. Ошо азыркиде барып уктап 11:30 барып уктап, падиалым жагып койдум. Уктап, эс алып, кечинде туруп, кайта ночке чыгабыз. Эртемен ден мен иште албайт экенмин. Может, силер иштеп өргөнүп калгансыңар. Именно мен иште албайт экенмин. Ушундай доход 4000. А так иштесе болот экен. Эртемен 5:30 6:00 чыгып, кечке чейин иштесең 10.000 иштейсиң да, 10.000ден көп иштесең болот. Жаңы такси чыгам дегендер, мени видеомду көрүп туруп таксиге кызыккандар, 10.000 15.000 табат экенмин дегендер. Жигиттер, булар сказка. 10.000 15.000 тапкандар. Аренда, заправка, жебичесин, документтер. Азыр документтер көрүп атасыңар. Москвада күнүнө закон ойлоп чыгып атат. Күнүнө закон. Бүгүн бир закон болуп калат, эртесинен дагы бир закон чыгып калат. Түшүнбөйсүң, эмне болуп атат Москвада? Вообще проблема болуп кетти жигиттер. Лучше жаңы таксиге мени көрүп аткандар, жаңы чыгам дегендер, кызыкпагыла таксиге жигиттер. Мен баягы жумуштан кызганып, баягындай айтпай атам, ал иш көп, рызык бар любойдо. Ошого мен алине кылбайм. Просто өзүм сайтым айтып коюп атам. Таксиге кызыкпагыла, башка жумушта иштеп жүрсөңөр, айлыкта ошол жерге иштеп жүрөлүгүлө. Анан таксиден чыгып кетиш өтө кыйын болот. Потому что такси бул как наркотик. Муну таштай албайсың. Ушул нерсеге үйрөнүп калсаң, башка ишке кире албайсың, иште албайсың. Ошондой болуп калат.
ана вукуп боюнча айтып кеткен жигиттер, вукуп албагыла. Мына эркекче мен силерге совет берем. Вукуп албагыла, эртең эмне болот, кандай болот, күнүнө өзгөрүп атат, закондор көрүп атасыңар. Эртең дагы именно Москвада не дай бог кыргыз праваны жабып койсо не кыласыңар жигиттер, российский право болот деп азыр кипиш болуп атат. Ошого вукуп албагыла жигиттер, вукуп албагыла. Дагы бир жолу айтып өтүп кетейин. Не стоит, өзүм вукупта жүрөм. Ал акчага не стоит? Күнүнө закон ойлоп чыгып атат. Бул Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан эмес. Бул Россия. Эртең не болот, эч ким билбейт. Вукуп албагыла. Всё, ушул сөздү мен 100 жолу кайтарам. Вукуп албагыла. Всё. Күнүнө 10 миң, 15 миң иштейм, вукупко ерунда төлөп коем дейсиңер. Вукуп төлөй албай каласыңар жигиттер. Ушундай возможностьтор болуп калат. Акча таба албай каласыңар. Документтер, жашоодо акча, жеп ичесиң, тияк бияк, машина вукупун, документтерге төлөйсүң, квартира, бала чака дегенде проблема, кашалар. Жигиттер, вукупту төлөй албай каласыңар. Мен эркекче айтам, мына мен өзүм вукупта жүрөм. 2 ай болду мына. Өзүм деле пайтында акча таба албай калам да. Эркекче акча таба албай калам. А жаштарга өтүп кетейин. Вукуп албагыла жигиттер, 5 миллионго аризоду вукупка алып атат. 5 миллионго. 4 жыл, 5 жыл ал төлөйт да машинаны. Эртең не болот, кандай болот, депорт болуп кетесиң, акча таба албай каласың. Эшекте 1 ай, 2 ай, 1 жыл машина төлөп туруп, машинаны тапшырып коесуңар. Өзүңөргө 1 сом иштебейсиңер. Бекер эле дажанын курсагын тойгузуп, ошо силерге берген адамды курсагын, чөнтөгүнүн акчасын көбөйтүрүп, машинаны кайта берип коесуңар. Жигиттер, не стоит вукуп. Дагы бир жолу айтайын. Вукуп не стоит. Вукуп албагыла жигиттер. Мен өзүм вукупта жүрөм. Мына ушул Kia Rio вукупта жүрөм. 2 ай болду. Азыр данный момент 2 айдын ичинде ушул машинаны таштап кете албайм. Потому что неге? Мен 2 ай вукуп акча төлөп койгом. Потому что до конца барышым керек. До конца барам и барам. Но 2 айдан кийин башка возможностьтор, башка жумуштар чыгып, башка баягы нерселер чыгып калса, вукуп машинаны таштап кете албайсыңар да. Уже төлөп койгонсуңар. Кандайдыр миниш керек до конца жигиттер. Ошого айтам, вукупка машина албагыла, не стоит жигиттер. Тинч эле жумушуңарды кылып башка жумуш. Или таксиде иштеп атсаңар, арендеге минип, наличкага машина алып алгыла жигиттер. Мына силерге совет. Машина албагыла вукуп. Ушул YouTube'да канча видео болуп атат. Вукупка беребиз, 1 сом акча керек эмес. Алып кете бер машинаны. Вукуп вообще болбогон нерсе экен жигиттер. Мен ушунча жыл вукупка машина албай, мына Кыргызстандан келип ушул Kia Rio'ду алып алдым, кандайдыр башым айланып. Эмек таштап кете албайм. Потому что вукупты алгам, 2 ай төлөп койгом, расход кылып койгом и до конца барышым керек да. Жалко азыр эгесине кайтарып берсем, жалко төлөгөнүм просто күйүп кетет. До конца барышым керек. А если мен депорт болбойм, мен Россиянын паспорту, силер не дай бог Кыргызстан паспортта баягы айтып атат көп комментарий, сен не российский паспорт мактанып атасың. Жигиттер, мактанбай атам, мен депорт кылбайт. Не дай бог силер ушундай машиналарды алып, хоть сен паспортуң, пропискаң болобу, болбойбу, кандай документиң, не дай бог эртең депорт болуп кетсеңер, эшектей машинаны төлөп калып каласыңар жигиттер. Машина албагыла вукупка. Силерге советим. Наоборот, азыр Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта такси сонун болуп атат экен жигиттер. Мен тааныштарым иштеп атат. 2000, 3000ден иштеп атат. Ош менен Жалал Абадта. Бишкекке барсаңар 7000, 8000 таап атат эконом таксиде жигиттер. Москвада иштеп туруп 3-400 миң таап туруп бир жакшы фит алып, Бишкекке барып иштегеле андан көрө. Бул жерде бирөөлөрдү курсагын тойгузбай, бирөөлөрдү чөнтөгүнү көбөйтүрбөй жигиттер, өзүңөрдү ойлогула. Керек эмес вукуп. Мен баягы өзүм алин силер өзүм пайдам болуп айтып айтам жигиттер, силер аласыңар, албайсыңар, мага 1 сом пайдасы и зыяны дагы жок. Мага пофиг, лично да. Мен силерге совет берип коюп атам. Ошо 300 миң, 400 миңди кылып туруп, таксиде иштеп туруп жигиттер, бир фит алгыла.
фит жаз алгыла. Ошону Кыргызстанга алып барып жигиттер Бишкекте 7-8 фитте иштеп атат. Фитте жигиттер Матизде иштеп атат 4-5 миң. Койгула, чимдерди? Ошол арендада ушул жерде да 4-5 миң иштеп атабыз. Ну, канча расход кылып атабыз? Чөнтөктө бир сом акча жок. Бекерге айтпайт да такси 20 миң, 10 миң табам дейт таксистер. 1 сом сурасаң акча чыкпайт. Москвада ошондой да жигиттер. Хоть миллион тапсаң деле таксистер акча сурасаң чыкпайт. Ошого айтам жигиттер, лучше выкуп не стоит. Мен ушул нерсени до конца айтам эми. До конца барам. Выкупка ал багыла деп айтам. Мен өзүм алдым мына. Мен өзүм айтып атам. Может өзүңөр билесиңер. Мен просто совет берип койдум. Может мени жаман көрүп каласыңар, может жакшы көрүп, может комментарий жаман жазасыңар. Сен не тияк бияк не выкуп албагыла жигиттер. Лучше ошо 400 миң, 300 миң акча топтоп туруп, Кыргызстанга алып барып туруп ошол акчаны Фит, Матиз алып туруп, Chevrolet, Lacetti, ошондой машинада алып туруп, Бишкекте 7 миң, 8 эмес, 3 миң, 4 миң тапкыла. Документ кылбайсың, эчтеке кылбайсың, өзүңүн журтуң, өзүңүн жериң, өзүңүн тилиң кыргызча сүйлөйсүң. Жашоо сонунда жигиттер. Адашпагыла выкуп алып. Менден өтсө кечирим сурайм. Мен ушуну уже видеолорду YouTube'да выкуп деген видеоду көрсөм, выкуп деген видеоду жигиттер нервим ойноп атат. Эркекче айтайынбы, выкуп деген сөздү ойлоп атсам, нерв ойноп атат. 1 миллион сомдук машинаны 2 миллионга берип атат. 1 миллион сомдук машинаны 2 миллионга берип атат. 500 миң машинаны 1 миллионга берип атат. 600-700 машинаны, 600-700 миң машина 1,5 миллионга берип атат. Ойлогула. 600 миң сомдук машинаны 1,5 миллионда алып туруп, алгандан көрө арендада 4 ай, 5 ай иштеп туруп, 300 миң, 400 миң кылып туруп, Кыргызстанга барып фит алып туруп, ошол жакта иштесеңиздер болот. Мына ишенгиле, Кыргызстанда, Ошто, Бишкекте жалгап атта 4 миң, 5 миң, Бишкекте 8 миң, 9 миңгече таап атат эконом таксиде жигиттер. Не стоит, уже бул жер невыгодно болуп калды. Озгуп билбеле, страховка пассажир, страховка машина, путевой, лицензия, билбалекаттар, кисар, мисар, туда-сюда, да. Уже мен сүйлөп силерге түшүндүрө албайм жигиттер. Өзүңөр ойлоп көргүлө. Ушул видеоду башка группаларга таратып койгула, көрсүн. Выкупка алам дегендер, выкупка кызыгып аткандар, ушул видеоду башка группага таратып койгула. Албасын выкупка. Жигиттер, жиче кичине совесть болуш керек. 500 миң сомдук машинаны 1,5 миллионга берип атат. Ойлонуп көрүш керек де. Эшекте иштеп атабыз го, машина бузулуп калса или төлөп албай калсаң, машинаны алып коет да. Эчтеке де албайсың. Не де аласың жигиттер? Машинаны 4 ай, 5 ай төлөп коюп туруп, не дай бог bir күн 2-3 жолу выкупта акчасын төлөп албасаң, машинаңы алып коет, бекер төлөгөнүң калып кетет. Бекер ошолорго иштеп бересиң. Мына эркекче айтайын. Башка группалар таратып койгула жигиттер ошол. Доходду көрсөтүп атасыңар силер блогерлер. Силерде закон чыгып атат. Силерде де бир нерселерди ойлоп чыгып атат YouTube'да. Комментарийде жазышат. Жигиттер, ойлоңуло, бизи эч ким көрбөйт, орустардан. Уже Яндексте государство алып койгон, полный силер иштеп аткан доходуңар канчага иштедиңер, кандай болуп атат таксиде, полный билет. Биз айтабызбы, көрсөтөбүзбү? Государство уже билет, биз айтпасак деле билет. Жигиттер, мен 10 миң доход Россияга Ирунда 10 миң мен доход көрсөтүп атам го. Ирунда бизнес таксиде 30 миң, 40 миң иштеп көрсөтүп атат YouTube'да орустар. Ошону ойлогула. Биз 10 миң көрсөтүп атканыбызды сүйлөп атасыңар. YouTube'да мына бизнес таксиде 30 миң, 40 миң, 50 миңге чейин иштеп атат. Ошолорду сүйлөйт да, биз 10 миңге сүйлөп эле экономда. 10 миң, 2 миң заправка, 2 миң аренда, 1000 сом жеп ичесин турабы, уже 10 миңден 5 миң расход бар, 5 миң калат. Ал 5 миңде эле машина бузулат, тияк-бияк. Жигиттер, расход көп, ойлогула сизге. Ушул видеоду башка группаларга таратып койгула. Оюңуздар болсо комментарий жазып койгула жигиттер. Мен силерди ойлоп, ушул сөздөрдү айтып атам. Мен өзүмө пайдамы ойлоп айтам берди. Өзүмүз пайдамы ойлоп, өзүм арендем ойлоп сүйлөп айтам. Просто как она есть и говорю, жигиттер. Бул
Мага бир сом пайдасы деле жок бул сөздөрдү айтканыма. Просто силерди ойлоп атам, кыйналбагыла. 5 миллионга аризо, баягындай черепери 4 миллионга алып алып, хабалдар 400 төлөп, эшекте иштеп, бир сом анан депорт болуп кетип, машинан калып кетет, бекер төлөгөнүм калат, эч ким жардам бербейт, эч ким бир сом пул бербейт, машинан калып кетет, хозяин кайф кылып дагы башка адамга берет, башка адам деле 5 ай 6 ай айдап туруп, дагы башка адамга берет, ошентип акча табып жүрө берет жигиттер. Бу система, выкуп система самый конченый система, жигиттер, муну айтайын. Выкуп система самый конченый, самый хитрый жопый система бул. Мана ушул группаны ушул видео жөнөлтүп койгула, башка такси группалар жөнөлтүп койгула. Ушул выкупка алам, выкупка кызыккан. Мына таксаман кылтат го жигиттер. Баягы 1 сомсуз акча машина алсаң болот. Ошо таксаман мен лично тааныбайм. 1 сом мен сүйлөшкен эмесмин, аны тааныбайм деле. Мени может көргөндүр. Мен YouTube'да көрөм, может мени көргөндүр. Мага 1 сом берип койгон эмес, мага мен сүйлөшкөн, тааныбайм, вообще билбейм. Таксаман кылып аткан нерсеси, баягы машина алып берип атат го, общий акча выкуп системаны жок кылам деп. Ошол системаны жакшы кылтат жигиттер. Башында ажиотаж болуп, кимдер жаман көрүп, мен деле жаман көрүп аттым эле. Мындай эркекчесин айтыш керек да. Мен бекитпейм, как она есть, говорю да. Ошол таксаман деле кылып атканды айттым эле, бул болбогон нерсе, өзүнүн пайдасын ойлоп. Өзүнүн пайдасын ойлосо деле 50 миң, 100 миң пайдасын ойлосо деле да. Выкупка 500 миң машинаны 1,5 миллионго алып аткандан кийин таксаман 50 миң жесе силерге не жаман көрүнөбү? Выкупта хозяин 500 миң машинаны 1,5 миллионго берип атат. Ойлоп койгула, 1 миллион жеп атат го. А таксаман 550 миң жесе не ал силер наоборот кылып аткан нерсеси өтө сонун. Ошонго наоборот кошулгула жигиттер. Мынандай бирөөлөрдөн выкуп алып, мынанча төлөп алам, күнүнө 15-20 мен табам го. Такси сонун. Эртең такси не болот, кандай болот, ким билет бу жерде жигиттер? Кандай болот, не болот, эч ким билбейт. Ошон үчүн калланы урлап иш кылбай жигиттер. Неге сен выкупка алып алып мен бул сөздөрдү сүйлөп атасың? Өзүң деле выкупта жүрөсүң. Жигиттер, мен российский паспортум, мен депорт болбойм, документ кылбайм, мен мактанбай айтам бул жерде. Паспортум бар деп, мен вообще мактанбай айтам. Просто болгон нерсени сүйлөп атам. Как она есть, говорю. Мен депорт кылбайм, документ кылбайм, иштеже кылбайм. Мен төлөп ушул машинаны жүрө берем. А силер документ кылсаң, расход бар, не дай бог депорт болуп кетесиң. Мен деле азыр ушул нерселер болуп, ушул машинаны алганыма уже кайтарып бере албайм да, уже 2 ай минип койдум, уже кайтарып берем, до конца барам. Всё. Просто айта албайм жигиттер. Берген адамдар маза кылып атат. Аларды мен сүйлөбөйм. Алар дагы бу ошол нерсеге жеткүнчө таксиде иштеген, машина алган, 2-3 машина туурабы, таксиде иштеп, 2-3 машина алып, кыйналып, кыйынчылыктардан өтүп, анан 2-3 машина алып, выкупка берип, кичине чоңоюп, ошондой кылган. Аларды мен сүйлөбөйм. Алар да кыйынчылыктан өткөн. Но кичине совесть болуш керек да. Мен өзүм ичимде бар жокту билем, лекин бар жокту айта албайм да. Бар жокту видеодо айта албайм жигиттер. Ичимде калып кеткен, айта албайм, потому что видеодо көп нерсени айтып болбойт. Мени көп көрөт, жаман көргөндөр көрөт, жакшы көргөндөн көрө албагандар көрөт. Көп нерсени айта албайм видеодо. Ар кыл адам көрөт да, билбейсиң. Ошо көп нерсени айта албайм. Мен силерге айтып койдум ошол видео жигиттер. Мен жумушту түгөттүм. Үйгө барып уктайм, кечинде ночке чыгабыз. Видео таратып койгула башкаларга. Көрсүн, комментарий берсин, выкуп алам дегендер. Не стоит жигиттер. Лучше 3-400 миң иштеп туруп, фит алып туруп, Кыргызстанга барып туруп, ошол жакта тириликти кылган жакшы. Кыргызстанга мен барып келдим жигиттер. 3 ай алдым мен Кыргызстанда болчумун. 3 ай алдым Кыргызстанда болчумун. Кыргызстанда 5 ай жүрдүм. Кыргызстанда нанымы өзүм таптым. Сварщик болуп Кыргызстанда иштедим. Өзүм устамын, өзүм иштеп, өзүм акча табып, өзүм бала чакамды бактым. Мага бирөө 1 сом акча берип койгон жок. Россияда 20 жыл жүрүп туруп, Кыргызстанга барып жумуш кылдым жигиттер.
Кыргызстанда 5 ай жүрдüm. İşledim, ошакта иштеп, машина алдым. Инструменттерим бар. Таныштар мени билет уже сварщик иштегем. Кыргызстанда иштесе сонун. Просто чыдаш керек. Мен Кыргызстанга неге Москвага келип алдым? Кыргызстанга чыда албадым да, потому что Россияда 20 жыл жүрдүм, чоңойдум. Ушул жерде нанын жедим. Эми 20 жыл жүргөн адам резко Кыргызстанга барып туруп үргөнүп кетиш кыйын экен, кичине сабыр кылыш керек экен. Мен азыр пока Москвага келдим, кичине иштеп, акча кылып, потом на будущем Кыргызстанга барып дагы жумуш кылып, ошондой темада келдим. А так Кыргызстанда иштесе болот. Азыр стройкалар болуп атат, закон күчөп атат Кыргызстанда. Любой нерсе иштесе возможность бар да, жигиттер, возможность бар. Иштеш керек. Просто мен айтып, мындай сөз болбогон сөздөрдү сүйлөйт экенсиң, сен жашып калабысың, тияк буяк дегендер. Мен ушул нерселерди силерге айтып коюшум шарт да, жигиттер, шарт. Айтып коюшум керек. Калганын өзүңөр билесиңер. Кыласыңарбы, кылбайсыңарбы, аласыңарбы, албайсыңарбы, ассаламу алейкум, өзүңөр билесиңер, жигиттер. Мен просто айтып коюп атам. Всё. Мени азыр жаман көрүшөт азыр. Азыр мени баардыгы жаман көрөт. Ошо сен не таксистерди бузуп атасың? Сен не таксистер? Алсын выкупка. Не бузуп атасың сен деп азыр баардыгы азыр жазат. Ассаламу алейкум. Жаман көрсөңөр көргүлө. Зато мен элди ойлоп сүйлөп атам да. Эл мени колдоп атат, комментарий, лайктан басып атат, поддержка кылып атат, каналым катталып атат, туурабы? Элди ойлоп, эл мени ойлоп атат. Элди дагы биз ойлошубуз керек. Өзүбүз ойлоп, рекламаны тартып, акчаны курсакка, чөнтөккө салып, болуп кеттим. Эртең вообще чоң блогер болуп кетем. Бизнес кылып берем деп жигиттер. Өзүбүз ойлосок, элди ким ойлойт? Туурабы? Биз бу жерде мигрантпыз. Койт ким болсоң деле, койт паспортуң болсун деле, мигрантсың сен. Всё, как она есть и всё. Мигрантсың, хоть какой паспорт болсо деле. Өзүң Кыргызстанга не жетсин? Айылда, Асланобка барып, тоого чыгып, квартира төлөбөй, прописка дегенде жашоо бир өзгөчө башка да, жигиттер. Ассаламу алейкум. 20 мүнөт сүйлөп коюпмун. Мен барып уктайын. Assalamu alaikum.